Саламатсыздарбы? Билипчи рубрикасында бүгүн биз сиздерге исламды кабыл алган атактуу адамдар тууралуу айтып бермекчибиз. Биринчи Мухаммед Али. Анын аты Кассиус Клей. Бирок 1964-жылы 22 жашында ал өзүнүн биринчи чемпиондук титулун жеңип алып, бир жумадан соң атын өзгөрткөн. Ошондо гана ал анын ислам мекени уюмунун көптөн берки мүчөсү экенин бардыгы билишкен. Башында бул нерсеге эч ким ишенген жок. Жада калса Нью-Йорк штатындагы спорттук комиссиядагы ишенген эмес. Экинчи Карим Абдул-Джаббар. Льюис Альсендор 1968-жылы ислам мекени уюмунун мүчөсү болуп кирген. Ошол убакта ал Лос-Анджелестеги Калифорния университетинин баскетбол боюнча командасын жетектеп турган. Жана 3 жыл ичинде 3 жолу улуттук чемпионатын жеңгенге жетишкен. Анын исламдагы аты котормодо асыл жана күчтүү кул дегенди түшүндүрөт. Үчүнчү Изабель Эберхард. Ал 1877-жылы туулган. Швейцарияда Түндүк Африканы изилдеш үчүн көп жыл короткон. 1897-жылы апасы менен кошо ислам динин кабыл алган. Изабель Эберхард Алжирге олтурукташып, акырында алжирлик аскерге турмушка чыккан. Төртүнчү Франк Рибери. Франциялык футболчу ал кичинекей кезинен Вахиба Белчен алжирлик сүйүктүүсүнө үйлөнүү үчүн ислам динин кабыл алган. Франк Рибери ысымын Билал деп алмаштырган. Ал эми азыр Мюнхен, Бавария командасы үчүн ойнойт. Үй бүлөдө ал эки кыздын атасы. Бешинчи Майк Тайсон. Бокс боюнча экс-чемпион 1992-жылы кылмыш кылгандыгы үчүн 3 жылга эркинен ажыратылып, жазасын өтөп жатканда ислам динин кабыл алган. Ал Малик Абдул-Азиз деген мусулман атына кабыл алып, 2010-жылы Меккеге зыярат кылган. Ушуну менен Билипчи рубрикасы соңуна чыкты. Келерки аптада жолугушканча сак саламатта калыңыздар.